2023 жылдын аткарылышы боюнча мен колдойм. Чынында элибиз баары көрүп турат. Жакшы иштер болуп атат. Профитс менен чыгып атасыңар. Ошол менен эле катар биз депутаттар ошол аткарылбай калган, аксап калган жерлерди элдин өкүлү катары силерге айтып турушубуз керек. Мына Steam грант боюнча былтыркы жылы канча акча бөлдүңөр эле, канчасы ишке ашты? Урматтуу Нурбек Кариевич, 2023 жылда 695 миллион сом каралган, 684 миллионго аткарылган. Бул слайдыбызда ошол региондор менен баардыгы көрсөтүлгөн. Андан баягы бир цифра айтып кеттиңиз, 1 миллиардтай карадык эле, ошол 300 миллион гана заявка болбоду. Ал 2024 жылда 2024 быйылкыга 1,5 миллиард каралган планы. Азыр кассалык чыгымдар ошондой болуп атат да. Өздөштүрүүсү. Анан бу жерден кайрылып коюш керек да, бизде дагы Steam грант менен бизге көп кайрылат. Steam грант эми бул айылдагы кичинекей бир 3 миллиондун тегерегинде аз 5 миллионго чейин, 5 миллион сомго чейинки объектлерди ремонттоо, жасоодо. Бизде райондордо айтышат экен, бир айыл өкмөттөн бирден, экиден гана алабыз, анан ашыга албайбыз деген силерден указание түшөт экен. Сиз айтып атасыз, 1,5 миллиард бердик, бүгүнкү күндө 30% араң алып атышат деп. Силер өзүңөр берип эле кайра кысып коюп атпайсыңарбы? Урматтуу Нурбек Кариевич, бул жерде мындай да, баягы бюджет бекилди, андан кийин ал баягы өздөрүнүн документтерин берет, комиссия карайт. Бул баягы үлүштүк да, өздөрүнүн салымы болуш керек. Андан кийин тендер процедуралар болот экен. Ошолор менен кичине кечигип атат да. Менче өздөштүрүүсү жылдын акырына чейин болуш керек. Мен ушул нерсени көбөлөп пайдаланып жүрөм, бирок Кара Суу районунда ошол ар бир айыл өкмөткө бирден, агышып кетсе экиден деп берет экенсиңер. Ошо Минфинден ошондой деп бизге айтышат. Анан ашык айыл өкмөттөр деле бербейт экен. Ушул нерсени анда силер жерлерге жеткиргиле, акимдерге айтайлы, ушул жерден кайрылайлы. 1,5 миллиард деген бул өтө чоң акча. Бир 300-500 объектини бир жаңылап ремонттоп же бир нерсе жаңылап алсак болот деген сөз да. Ошон үчүн эгер баягы бюрократиялык силердеги тоскоолдуктар болсо жойгула ошону эми. Жарайт. Ар бир документти текшерип отургандан көрө, мисалы ал жерде бир мектептин, спорт залдын, бала бакчанын, кичинекей көчөлөрдүн, ички көчөлөрдүн, ал жерде эч канча көп деле документ рөбүт этпейт. Ошол боюнча жакшыраак ишти алып барышыбыз керек. Кечиресиздер, кошумча коеюн. Нурбек Кариевич, бул эмеде түрткү берүүчү гранттар азыр биздин балабыз келбей калыптыр. Булар бүгүнкү күндө автоматташтырылган. Булар жылдын аягына чейин проектлердин баарын тапшырат, бүт баардык айыл өкмөттөр. Ал жерде атайын требование боюнча балл коюлат ар бир айыл өкмөттүн проектисине. Ошол балдан өткөн объекттер автоматтык түрдө каржылоого кирип калат. Район боюнча ограничение боюнча эмне деп айтасыз? Себеби баягы кээ объекттер бар да, мисалы үчүн приграничный дегендер бар, же болбосо баягы алыскы райондор деген бар. Ошолордо балы жогорураак болгон үчүн аларда квота көбүрөөк болот. Анан шаарга жакын же болбосо районный центрдегилердин балдары төмөнүрөөк болот. Ошон үчүн кээ айыл өкмөттөрдүн проектлери азыраак кабылданып калат да. Ошол ограничение азыр сиз ошентип айтып атасыз, бирок Кара Суу районунда ар бир айыл өкмөткө, чоң айыл өкмөттөргө бир 2ден гана бересиңер да. Андан кичинерээк айыл өкмөттөргө бирден эле деп түңүлдүрүп коет экенсиңер да. Азыр мындай кошулуп айыл өкмөттөр укрупнение болуп атат. Азыр ошондой эгер автоматтык түрдө баалы жогору болгон болсо, андай ограничение койбогула. Наоборот, элдер активдүү катышыш керек ал нерсеге. Жок, андай ограничение жок. Утайлы деп туруп, активдүү элди колдоо да бул эми. Анан жөн жата берген адам немелерге иштейли деп, айыл өнүктүрөлү деген жетекчиге, коомчулукка бул нерсе ошого багытталган акча да. Ошон үчүн ал нерсени ограничение кылбагыла. Элде угуп атса керек, Steam грантка каалашыңарса жазгыла, бир 500дөн ашык объекти киргизсе болот экен бир жылда.